Баарыңыздарга салам. Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз бийи же болбосо бийи алмадан аябай ден соолукка пайдалуу вареньяларды жасайбыз. Эң эле биринчи керек болуучу азыгыбыз бул бийи. Бизге 4 килограмм керек болот жана кумшекер 10 килограмм. Бийини биз майдалап туурап алдык. Каалагандай формада туурасаңыздар болот. Казанды отко асып, казандын ичи кызыганда кумшекерди салып кууруй баштайбыз. Мына биздин кумшекерибиз кызара баштады. Ушинтип аралаштырып туруңуздар. Кызарган массанын үстүнө 1,5 чака муздак суунан куюп алдык. Жалпысынан 1,5 чака суу иштеттик. Куурулган кумшекер ушундай болуп биригип калат, эч нерсе болбойт. Кайнаганда эрип кетет. Кумшекер эриген соң артынан дагы 10 килограмм кумшекерди салабыз. Жакшылап аралаштырып алуу керек. Жогорку температурада сууну кайнатып алабыз. Кайнап чыккан соң үстүнө бийи алманы салып, төмөнкү температурада бышырабыз. Капкагын жабуунун кереги жок. Ушул темп менен 2 саат кайнатып алабыз. Кайнап аткан кезинде бир аралаштырып туруңуздар. Мынакей 1 саат өттү. Вареньябыз кызара баштады. Мына вареньябыз 2 саат кайнады, даяр болду. Даяр болгонун билүү үчүн идишке куюп көрүүңүздөр керек болот. Эгерде вареньянын массасындай болуп чоюлса, анда даяр болот. Эгер даяр эмес болсо, анда дагы жарым саат кайнатууңуздар керек. Банкага вареньяны куюп, крышкасын жабууну баштайбыз. Биз алдыңкы видеолордо банкага кантип жабууну да көрсөткөнбүз. Ошолорду көрсөңүздөр болот. Мынакей апамдын бийиден жасаган вареньялары даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.